Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн Тафаджит айылындагы медресеге 400 балага оз ачуу уюштуруп жатабыз. Тойгунов Гүлжигит байкебиздин атынан ушундай Куран китептер. خليكم جميعا جزاكم الله خيرا أقول شنو أقول جزاكم الله خيرا تقبل الله منا ومنكم. Аллах Таала сіздерден разы болсын. Жана кылган амалыңыздарды кабыл кылсын дейт. Азыр деген ошол оз ачууга жөнөдүк. Эмне болсо эле ушундай машиналар тыгылып кала берет экен. 4 машина болбосо бул жакта жүрүш ушундарда аябай эле кыйын экен. Чыкпай эле калдыбы. Достор, мына Тафаджит медресесине келдик. Бул жакта өткөндө айттым эле 500 деп, бирок так саны ошол 400 менен 500-дүн аралыгындагы сан экен. Бүгүн күн эмнегедир аябай ысык. 1 саат мурун келдик эле. Тиги жакта барып туруп, көлөкөнүн астында кичине эс алып отурдук. Анткени дегенде кече биз баарыбыз оз бекитүүгө уктап калыптырбыз. Ошол бойдон жүрөбүз. Билбейм, башкаларды билбейм, бирок мен аябай кичине мындайсам бүгүн энергия азыраак, башка күндөргө караганда. Күндүн деле чакчайып ысып кетти. Ушундай. Достор, алдыңкы роликте айтып кеткен $600 салына турган чатырдын негизи муктаждыгы деле жок экен. Жоктуктан эле салыныптыр. Ушул жактагы бардык ошол чатырлар негизи анын ичинде күн ысыгында отура албай калат экенсиң. Темирден ысып өтүп, наоборот анын ичи сырттан деле ысып кетет экен. Ал эми ошол кышында болсо түндө аябай мындай үшүп деле калат экенсиң да. Ошон үчүн муктаждык деле жок экен. Үйлөр гана жана салса болот экен, мындай кичинекей үйлөрдү. Анткени дегенде анын үстүнү жана бетон менен кылса, мындай салкын аба ырайы болуп калат экенсиң. Ошол күн аябай ысык болгондо, 50-40 градус болгондо ичине кирип отурсаң болот экен да. Бул чатырда жашагандардын баары күн аябай ысыганда, 40-50 градус болгондо баары мечиттин ичинде отурушат экен. Азыр деген бул жерде түрк досубуздун үйүнө келдик. Ушул үйдү деген азыр баарын тактап чыгабыз. Канча акчага салган, ичи кандай, андан сырты аябай мындай бул жактардан өзгөчөлөнүп, мындай кооз болуп көрүнүп турат экен алыстан.
Мына достор, бул ушундай үй экен. Ичи деле аябай мындай тыкан. Анан негизги маалыматтарды айтып кетем бул үй жөнүндөчү. Негизи бул үйдү ошол түрк 1100 еврого салыптыр. Бирок анын айтышы боюнча бул мындай десем кичине алданып калыптыр. Себеби дегенде 1100гө эмес, бул үйдү 800-900гө деле мындай бүтүрсө болот экен да. Анан эң негизгиси бул үй деген күндүн ысыгында мындай анча эмес болуп калат экен да. Анткени дегенде мунун потологу мындай жапысыраак болуп калыптыр. Еще деген жайында күндүн ысыгында отуруш үчүн бул үйдү кичине чоңойтуш керек экен биринчиден. Анан экинчиден болсо ошол мунун деген үстүнө 2-3 кабат мындай жанагыларды мындай материалдарды капташ керек экен. Негизги маалыматтар ушундай экен. Анан деген мисалы дегенде дагы бир азыр үйдү көрсөтүп кетейин. Ошол үй кышында дагы жайында дагы аябай мындай жана туруктуу үйлөрдүн бири экен, бирок алыны деген азыр ичи жабык экен, ичинде эч ким жок экен, ошон үчүн ичини мындай көрсөтө албайм да. Анан айтып кетчү нерсе, мисал дегенде бул үй кандай болот? Бул үй эгерде деген ушундай үй бирөө курса, бир кыргыз курса, ошол үйгө жалаң гана кыргыздар гана жашай алат. Эгерде деген ал үй эч ким жок болуп калса, ал үйгө деген тажик, өзбек, анан дагы түрктөр мисалы кирип жашай берет экен. Бирок дегенде эгерде кыргыз келип калса, сөз түрдө анын үйүн ошол үйдүн ичиндегилерди чык дейт дагы, кайра ошонун ичине кыргыз кирет экен. Мисалы бул үй деле точно ошондой эле экен да. Мисалы дегенде ал биздин бул түрк тууганыбыз Германияда жашайт экен. Эгерде деген бир герман улутундагы жана келип калса, бул түрк кеткенден кийин ошол кайра бул жака жана кирип жашай берет экен. Достор, мына жана көрсөткөн үйгө ээси да келип калды. Бул үй канадалыктардын үйү экен. Мынакей. Ичи мындай тыканыраак экен. Бирок эң негизгиси бул үй ошол аябай үстү мындай өйдө экен. Анан ушул үй бул жактын ысыгына да, суугуна да жараган үй. Мына ушундай болот экен да. Жанагы үй болсо кичине үйдүн үстү крышасы кичине жапысыраак. Ошон үчүн ал мындай десем күндүн ысыгына такыр эле жарабай калат экен. Анан бирок ошол кичинекей жана көк үй болсо, бул албетте катуу шамалдарга аябай мындай устойчивый десек болот да. Ал эми чатырлар болсо катуу шамал убактында такыр эле жарабай эле калат экен, ичи кумдар толо берип, ичин чыгып берип, ошондой көп убакыт кетет экен. Мына ушул үй болсо бул эң жакшы мындай десем үлгү экен да ушул жактарга. Азыр деген бул үйгө канча акча кетет, ошону деле бир тактап кетебиз. Мына достор, бул үйдүн бийиктиги ушундай экен. Ал эми тиги үйдүн бийиктиги жапысыраак. Баса бул үйдүн баасыны билбейт экен ичиндеги жигит. Бул үйдүн салынганына деле өтө көп экен. Ошондуктан так баасын айта албады. Эми тигил үйгө караганда үчөсү кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Салам алейкум. Достор, бул жак деген ушул медресенин кухнясы экен. Аябай эле чоң экен кухнясы. Бул жакта нандар, бул жакта тамактарды бүтүрүп жатышат экен. Азыр жууп жатышат окшойт. Эң жакта толуктуу жай болуп калыптыр. Машалла. Бул жактын условиясы бирок чындыгында эле жакшы экен. Мына бул жактын тамактары болсо ушул айнектен берилет экен. Тамак бышканда азыр болсо мындай табактарын жана берип коюп атат эмнегедир. Бирок азыр бербейт экен. Анан келип алып кетет окшойт, оза чагы убагында. Takalam? Bola hantar Mauritania. Mauritania. Çok kuat,
Машалла. Evet. Азыр деген булдакта даярдап коюшту дасторкондорду. Азыр уже жарым сааттан кийин буюрса коз ачар убакыты болуп калат. Зирик соусондогун коюп жатышат. Зириктин составын айтып кетсем, туугандар: сливки, сахар и суп. Коз ачар убактысына 5 мүнөт калды, уже баары өз жайларына таап отуруп жатышат. Достор, ушул 400 бала окуган медресеге которгон адамдар ошол ар кандай болуп калды. Мисалы энди 100 адамды Томоев Канат байкебиздин үй бүлөсүнүн атынан болсо, ошондой эле 100 адам Нокатык Талайбек байкенин балдарынын атынан, ошол эле 200 адамга Алтынбектин ошол картасына которгон адамдардын атынан. Мынакей достор, уже тамактар деле салынып жатат. Төрт адамга буйдурган деле негизи кыйын экен. Азыр деле биринчи оозду ачып алып баары намазга кетишти. Анан баары намаздан келгенден кийин капкараңгы болуп калды. Уюштуруу жагынан мында кичине кыйыныраак болуп калды. Тартип деле бул жакта анчалык мурункулардагыдай жогорку деңгээлден өскөн. Бирок Кудайга шүгүр, эми баарым кызактары тоюп. Бул жакта мамлекеттер көп болгондуктан ушинтип үйлөрдүн мамлекеттерин айтат экен. Тайван дейт го. Ар бир табактын астында ошол өзүнүн жана мамлекеттердин аттарын жазып коюшат экен. Ар кимис болсо өзүнүн жана мамлекетинин атын кыйдырып жатат. Бул мамлекеттин атын жана балдары алыста окшойт. Мына кечикмес. Азыр негизгиси бул жактын товарлары баарын билип алышканда, мисалы энди кайсы табакка канча тамак салыш керек экендигин. Мисалы бир табактын астында мындай белги бар, мамлекеттин атынчы, мисалы энди Египеттик балдар болсо, уже поварлар баарын билет экен. Ал жакта 10 бала болушу мүмкүн, или 5 бала болушу мүмкүн. Мындай баарыны билип алышты.
Акыркы табактар калды. Алардын ээлери азырынча чыкпай жатат. Достор, тамактар дагы эле ашып калыптыр. Буюрса, тамактар ашып калыптыр. Буюрса, ошолар менен